بسم الله الرحمن الرحيم. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat, Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem aytadi: biri-biringizga ko'rolmaslik qilbag'lar, savdo satiqda бағаны көтөрбөгүлө, biri-biringizди жек көрбөгүлө, бирөөнүн соодасын бузбагыла. О Алланын пенделери, бир тууган ага-ини болгула. Мусулмандын бир тууганы, ал ага зулумдук кылбайт. Ага кимдир бирөө зулумдук кылса, жардамсыз таштап койбойт, аны төмөн санабайт деп Пайгамбар саллаллоху алейхи ва саллям көкүрөгүнө 3 жолу ишарат кылып, такыбалык ушул жерде деп айтты. Мусулман бир тууганды төмөн саноо кишинин заардуу жаман экенинен кабар берет. Мусулман бир туугандын канына, малына жана аброюна кол салуу мусулманга арам, тыюу салынган. Пайгамбар саллаллоху алейхи ва саллямдын такыбалык бул жерде дегени Алладан коркуу, акыреттин эсеп-кысабын ойлоо жүрөктүн абалы. Адамдын сырткы кебетесинен анын такыбалыгы барбы жокпу айырмалоо кыйын, мүмкүн эмес. Ошондуктан башка мусулманды төмөн санабоо керек. Бирөө сыртынан төмөн, бирок жүрөгү тазадыр. Алла Тааланын алдында ызаттуу экенин ким билет?